Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum aytат: "Lam yakun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yada hadihi da'awat hina yusbih wa hina yumsi." Sahih hadis. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ушул дуаларды таң аттырганда жана кеч киргенде ушул дуаларды кылууну эч качан таштабайт эле. Пайгамбарыбыз дайыма ушул дуаларды эртен менен жана кечинде окуп турат эле дейт. Таң аттырганда, кеч кирип атканда, багымдаттан кийин, шамдан кийин Пайгамбарыбыз дайыма ушул дуаларды окуйт эле дейт. Ал дуалар кайсыл? Аллахумма инни ас'алука ал-афията фид дуnya вал ахира. О Аллахым, мен сенден дүйнө жана акыреттин амандыгын сураймын. Аллахумма инни ас'алука ал-афа вал афията фи дини. О Аллахым, мен сенден афу, кечиримиңди жана тынчтыкты динимде, дүйнөмдө, үй бүлөмдө жана байлыгымда сураймын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма дуа кылчу экен. Аллахумма астур аурати ва амин рауати. О Алла, сен менин айыптарымды, кемчиликтеримди өзүң жапкының. Бирок эгер айыбыз ачылып калса, могу жерде бирибиз да отура албайбыз да. Я Алла, сен менин айыбымды, дүйнө жана ахиретте айыбымды жапкының. Вастур аурати, Аллахумма астур аурати ва амин рауати. Жана менин коркунучума сен амандык бергениң. Эмне нерселерден мен коркуп жатамын, ошол коркунучтардан да мени сактагын. Өлүм учуда коркунуч, кабыр учурунда коркуп, кабырда барганда, кыяматка барганда, дүйнөдөгү болуп аткан ар бир учурда ар кандай келген коркунучтар, ушулардын баардыгына мага амандык бергениң деп Пайгамбар эртен менен жана кечинде дуа кылат эле. Аллахумма хфазни. Я Алла, сен мени сактагын. Мин байне ядай, алды тарабымдан, ва мин халфи, арка тарабымдан, ва ан ямини, оң тарабымдан, ва ан шамали, сол тарабымдан, ва мин фауqi, жана үстү тарабымдан сен мени сактагының деп дуа кылчу экен да. Шайтан алейхиллана ушундай келип туруп азгырамын деп убада берген да Алла Таалага. La qu'udanaka ala siratikal mustaqim. Мен сенин туура жолуңа сөзсүз олтуруп алып мени азгырамын деп Алла Таала касам ичип туруп сөз берген. Анын оң тарабынан келем, сол тарабынан келем, алдынан келем, артынан келем деп сөз берген да. Эмне үчүн үстүнөн келбейт? Себеби үстүнөн келе албайт. Пендеге Алла Тааланын рахматы, мээрими түшүп турат. Астынан эмне үчүн келбейт? Астынан келишке шайтандын текебердиги жол бербейт. Ушундай текеберленген, менсинген махлук ал астынан келип адамды азгырбайт да. Алдына тили да барбайт. Астынан азгырам дегенгечи, алдынан, аркасынан, оң сол тарабынан келип адам баласын азгырамын деген да. Оң тарап дегени жакшы иштер аркылуу адамды азгырат, сол тарап дегени күнөө иштер аркылуу азгырат, алдынан дегени ар кандай келечектер туурасында кембагал болуп калсаң, тигинде болуп кетсең, түрдүү келечектин ою менен азгырат, арка тарабы дегенде охо деп өкүндүрүп, же болбосо бирөөнүн жамандыгын жүрөккө сактаттырып, кылган жакшылыктарын унуттуруп, болуп өтүп кеткен нерселерди, арттагы нерселер аркылуу адамды азгыра баштайт. Ушинтип азгырам деген Пайгамбар алейхиссалам ошон үчүн айтып атат: "Я Алла, ушу тараптарда мени сен сактагының" деп Пайгамбар эртен менен жана кечинде дуа кылат эле дейт. Ва аузу би азаматика. Жана сенин азаматтуулугуң менен мен суранам, ан ухтала мин тахти, астыман жутулуп кетүүдөн, жерге жутулуп кетүүдөн мен сенден, я Алла, пана тилеймин деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул дуаны эртен менен жана кечинде дайыма окуйт болчу дейт. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Жин шайтандардын азгырыгынан баарыбызды Аллах Таала сактаган болсун.